Каныкей Курманбаева жер ынтымагы конушунан 2008-жылы жер тилкесин сатып алган. Үй куруп бүткөндөн кийин да ага документ жасата алышкан эмес. Мындан улам 13 жылдан бери каттоого туруу, мектеп, бала бакча жана оорукана сыяктуу социалдык мекемелердин кызматынан пайдаланууга чоң тоскоолдук жаралып келди. Мектепке барганда балдарыбызды окууга киргизе албай кыйналганбыз. Садикке бергенде, городской садикке бере албастан частный садикке бергенбиз да. Документ жок, анан мен эки балам четте иштейт. Ошолорду четке жөнөтүп атканда дагы биринчи ошо эмени сурайт экен, документти сурайт экен. Анан документибиз жок, биз көрүнгөн адамдарга жалынып, балам пропискага коюп, справка алып берчи депчи, анан ошентип жөнөткөнбүз. Ушундай кыйынчылык, көйгөйлөр көп болгон. Бүгүндөн тарта жаңы конуштун тургундарына кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорттары бериле баштады. Алгачкы 10 документти жашоочуларга кала мэри Айбек Жунушалиев тапшырды. Эске салсак, 18-ноябрда жер ынтымагы конушунун тургундары менен президент Садыр Жапаров жолугуп, тиешелүү мамлекеттик мекемелерге маселени иликтеп, чечим кабыл алуу тапшырмасын берген. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматы менен Ленин райондук администрациясынын кызматкерлери бирге иш алып барып, жаңы конушту мыйзамдаштыруу иши улантылууда. Паспорты, анан ушул жердин квартальный комитет болобу, МТУ болобу, ошол экилерден справка жашаган тууралуу, үй бүлөсү тууралуу, анан кошуналардын тастыктаган кагазы ушул киши действительно өзү салып, ошо мончанчы жылдан бери жашап атат деген кагаздары эле керек, ошол эки менен жазалат. Жалпы Бишкек шаары боюнча турак жайларын мыйзамдаштыра турган 7000ден ашык үй бүлө бар. Мэр Айбек Жунушалиев кезек-кезеги менен бардык жарандардын маселеси чечилерин билдирди. Бизде азыр баш аягы 7228 мыйзамсыз убагында, эми мыйзамсыз деп айтканда туура эмес. Ар кайсы кырдаалга жараша салынып калган үйлөр көп экен да. 7228. Анан көбү жанакында красный линия деп, жана момда сан зонага кирип калгандар. Эч ким чечкиси келбей түртүп келе берген да. Анан биринчи таптагыны биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду, техпаспорт. Техпаспорт эмне берет? Бүгүн жөн эле мындай кагазды берип коюп эмес. Эртеңки күнү техпаспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат, регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медикалык башка кызматтарды ала алат да. Белгилей кетсек, техникалык паспорт үйдүн техникалык мүнөздөмөлөрү гана көрсөтүлгөн документ. Ал аркылуу жер тилкесинен менчик укукту каттоого жол ачылмакчы. Самат Асипов, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.